Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен тарбиялык ачык сабак өтөбүз. Тарбиялык ачык сабакты мен Садыкова Айчүрөк Көкжар инновациялык гимназия билим берүү комплексинин кыргыз тили жана адабият мугалими болмокчумун. Урматтуу окуучулар, маанайыңар кандай? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Анда эмесе экранга көңүл бурабыз. Экранда кимдердин сүрөтүн көрүп турасыңар балдар? Ооба, албетте, бул экранда телефондо сүйлөшүп жаткан адамдардын сүрөтүн көрүп турабыз. Бүгүн биз силер менен телефондо сүйлөшүү маданияты деген теманы өтөбүз. Сабактын темасы телефондо сүйлөшүү маданияты. Сабактын максаты окуучулар телефондо сүйлөшүү маданиятын калыптандырасыңар, туура сүйлөшүүнүн эрежелерине үйрөнөсүңөр, телефондун пайдалуу жана зыяндуу жактарын билесиңер. Албетте, сүйлөшүү маданиятына үйрөнүүнүн шарттары бар балдар. Сүйлөшүү бул психологиялык акт болуп эсептелинет. Анткени сүйлөшүүдө пикир алышып жаткандардын психологиялык абалы, көңүл жагдайы, сүйлөшүүнүн тематикасы, мазмуну, сүйлөшүү жүрүп жаткан чөйрө, сүйлөшүүчүлөрдүн жаш курак жана башка өзгөчөлүктөрү эске алынат. Ушул тууралуу маселеге карата профессор Маразыков сүйлөшүүнүн системасы аттуу макаласында сүйлөшүүнүн чөйрөсү, сүйлөшүүнүн максат милдеттери, сүйлөшүүнүн темасы, багыты, объектиси, сүйлөшүүнүн кызыкчылыгы, сүйлөшүүнүн орду, маанайы, сүйлөшүүчүлөрдүн мамилеси жөнүндө жазган. Телефон азыркы мезгилдеги кеңири жайылган кабарлашуу, сүйлөшүү куралдарынын бири болуп эсептелет. Андыктан бул куралды колдонууда кээ бир нерселерге көңүл буруубуз зарыл. Биз сүйлөшүп жатып, өзүбүздүн гана жеке маданиятыбызды билдирбестен, улутубуздун да сөз маданиятын билдирет экенбиз. Ошон үчүн балдар сүйлөшкөндө эң биринчи улутубузду уят кылбай, таза жана адептүү сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Бирөө менен байланышып жатканда бири-бирибиз менен саламдашалы. Адеп башаты саламдашуудан башталат эмеспи? Бирөөгө сүйлөсөң үнүңдү көтөрбөй, адамгерчилик мамиленин чегинде, акарат кылбай, эмоция калтырбай, кыска жана маанилүү, жаш курак өзгөчөлүгүн эске алуу менен, жылуу жумшак сүйлөө, чөйрөнү эске алуу, жагымдуу сүйлөө керек. А силер билесиңерби балдар, телефондо сүйлөшүүнүн 10 шарты бар. Биринчи, телефондо эң көп 4 жолу шыңгырагандан кийин трубканы жылмайып алыңыз. Себеби жылмаюу менен чогуу сүйлөө адамдын үн тонуна таасир этет, кулакка жагымдуу угулат. Экинчи шарты, мүмкүн болушунча телефондо кыска баарлашуу зарыл. Үчүнчү шарты, телефондо сүйлөшүп жаткандардын маданияттуу манерасы, мимика жана жесттер да чоң мааниге ээ. Төртүнчү шарты, телефондо сүйлөшүп жатканда жаныңыздагы киши менен бир учурда сүйлөшпөгөнгө аракет кылыңыз. Мааниси жок сөздөрдү көп сүйлөбөңүз. Бешинчи шарты, сүйлөшүүчүлөрдүн үн тонунун жылуу мамиле чегинде болушу да эң маанилүү нерсе. Алтынчы шарты, сүйлөшүүдө пикир алышып жаткандардын психологиялык абалы, көңүл жагдайы да эске алынат. Жетинчи шарты, сүйлөшүүнүн түрдүү жагдайында жана кырдаалында эмоцияга курулай алдырбоонун өзү эң татаал процесс. Сегизинчи шарты, коомдук жерлерде чөнтөк телефонуңуз менен үнүңүздү бийик чыгарып, сүйлөшүүңүзгө жаныңыздагы жана чөйрөңүздөгү адамдарды сыйлабаганга жатат. Буга чоң маани бериңиз. 9 шарты, телефондо сүйлөшүп жаткан учурда
Мүмкүн болсо жөтөлбөңүз, чүчкүрбөңүз, мурдуңузду тартпаңыз. Эгер мындай абалдарга туш болсоңуз, башыңызды сол жака буруп, буларды аткарыңыз. 10 шарты: телефондо 3 мүнөт сүйлөшүүдөн кийин адамдын сөз кабыл алуусу төмөндөйт. Ошондуктан баарлашуу 5 мүнөттөн ашпашы керек. Демек, телефондо сүйлөшүү маданияттуу жүзөгө ашыш үчүн адамдардан көп нерсе талап кылынат. Эгер сиз телефон чалган болсоңуз, адегенде саламдашыңыз. Андан кийин өзүңүздү тааныштырыңыз. Чалган адамыңызды сүйлөшүү убактысы бар бекенин сураңыз. Чалган телефонду угуп жатам деп айтуу алуу дегенге караганда кулакка жагымдуу келет. Эгер тааныш эмес номерге чалсаңыз, бул ким деп сураган туура эмес. Мындай собол угуп жаткан адамга жагымсыз болот. Андан көрө мен кимге чалып жатам десеңиз, өзүңүздүн сылыктыгыңызды билдиресиз. Машина айдап баратып телефондо сүйлөшүү өтө кооптуу. Анткени алаксып жатып бир заматта жол кырсыгына учурап калышыңыз мүмкүн. Сүйлөшүп жаткан адамдын кебин сыйлап, уга билүүңөр керек. Үндүн жумшак жана жагымдуулугу кулактан кирип, жүрөктү жибитет. Телефон эмне үчүн колдонулат, балдар? Убакытты үнөмдөө үчүн колдонулат. Андыктан телефондо өтө сүйлөшө берүүнүн зарылчылыгы, кереги жок. Сүйлөшүүнүн функциясы, сүйлөшүүгө негиз болгон себептер, сүйлөшүүнүн орду, сүйлөшүүнүн кызыкчылыгы, сүйлөшүүнүн ал-абалы кирет. Адамдардын жаш курак өзгөчөлүктөрүн эске алынышы, улуулар менен сүйлөшкөндө үнүңөрдүн тону бир калыпта сүйлөшүү керек. Сүйлөшүүчүлөрдүн үн тонун жылуу мамиленин чегинде да болушу эң маанилүү нерсе. Сүйлөшүүчүнүн эмоциялык, адамдын маанайы, чөгөргөн, кыжаалат кылган жагдай сүйлөшүүгө сөз тоскоол болот. Мындайда көңүлү чөгүп турган адам менен көп сүйлөшүү да ылайыксыз. Адамдар менен сүйлөшүүдө маданияттын жогору болуусу, жүрүм-турумунун турмуштук түрдүү сүйлөшүүгө жараша акыл эсти башкара билиши. Телефондо орой сөз уксаңыз, ага эч качан оройлук менен жооп кайтарбаңыз. Бул сиздин тегинден өйдө турганыңызды далилдейт. Телефондо сүйлөшүүдө болбогон сөздү божурай берүүнүн, аны угабы, укпайбы, ойлонбой эле оозунун желин самандай сапыра берүүнүн да өзү да адамдын адепсиздигинин бир деңгээли болуп эсептелинет. Андыктан балдар, кыска жана нуска сүйлөөгө үйрөнүшүбүз керек. Телефонду чалып алып мага чык деген сөздөр да туура эмес. Шарт боюнча эртең мененки саат 10го чейинки, кечки 9дан кийин коңгуроо кылган туура эмес. Себеби сиз ал адамдын тынчын алып коюшуңуз мүмкүн. Ошондой эле сүйлөшүү кезинде маданияттуу манераны жана ыктуу мимиканы сакталышы зарыл. Сүйлөшүүгө болбогон жайлар: автобуста, ооруканада, музейде, кафеде, класста, кинотеатрда, банкта. Бул жерде сүйлөшүүгө туура келбейт. Кызмат учурунда телефонго коңгуроо келсе, ага алгач кыска гана жооп бергенге аракет кылыңыз. Сиз жалгыз эмессиз. Телефондо бири-бири менен кабар алуу максатында сүйлөшүү гана керек. Телефондо сүйлөшкөндөн кийин ар дайым саламдашууну, коштошууну, ыраазычылыкты айтып койгон жакшы. Сөздү уга билүү,
Сүйлөшүп жатканда адамдын кебин сыйлоо, нравалык этикалык эрежелерди кармануу, эмоцияга алдырбоо керек. Буларды билүүңөр зарыл. Коомдук транспортто да ушуларды эске алуу менен зарыл чалуу мезгилинде айланадагылардын бар экенин эске алып, акырын сүйлөшүүгө аракет кылуу керек. Ошондой эле эң жакшысы кыска сүйлөшүү маанилүү. А силер билесиңерби, балдар, телефондун зыяндуу жактары өтө көп. Уктап жаткан учурда телефондун өчүрүлүүсү зарыл. Анткени телефондо адамга зыяндуу нурлануу жана радио жыштыктагы диапазондо электромагнит толкундарын иштеп чыгат. Бул иондошкон нурдануу адамдын организмдеги тканьдарга кирип, клеткаларга зыян келтирет. Телефондун радиацияны эң көп жайган учурлары бирөө чалганда жана терген номериңизди байланыштырып жаткан убак. Бул убакта баштан алыс кармоо керек. Толкундар телефондон алыстаган сайын күчүн жоготот. Көпчүлүк колдонуучулар сүйлөшүп жатканда телефонду кулагына коюшат. Анткени кулакка канчалык жакын болсо, нурлануу энергиясынын таасири ошончолук жогору болот. Силерге суроо, балдар, сүйлөшүүнү кантип туура уюштуруу керек? Жогорудагы тесттерге көңүл бурабыз. Туура вариантын тапканга аракет кылалы. А варианты: сүйлөшүп жатканда үндү бийик көтөрүү. Б варианты: сүйлөшүп жатканда эмоция калтыруу. В варианты: сүйлөшүүнү алдыртан максаттуу уюштуруу, аны сүйлөшүп бүткөнчө сактоо жана аяктоо. Балдар, биз кайсы туура вариантын табалычы? Сүйлөшүүнү алгач кантип уюштуруу керек? Бул жерде В варианты туура вариант. В. Сүйлөшүүнү алдыртан максаттуу уюштуруу, аны сүйлөшүп бүткөнчө сактоо жана аяктоо. Жыйынтыктоо, балдар. Мен маданияттуу инсанмын деген адам баардык жагынан маданияттуу болуш керек. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта пайдалуу жана кызыктуу маалыматтарды алдыңар деп ойлойм. Анда эмесе сабакты бышыктайбыз. Бүгүнкү сабакта силер телефондо сүйлөшүү маданиятын түшүнүгүңөрдү кеңейттиңер. Телефондун зыяндуу жана пайдалуу жактарын билдиңер. Андыктан баарыбыз кайсы жерде кантип сүйлөшүү этикасын билдик деп ойлойм. Демек, адамдын маданияты анын сүйлөгөн сөзүнөн билинет эмеспи? Ошондуктан, урматтуу окуучуларым,
буларды дайыма билип жүрсөк. Ушуну менен сабагыбыз аягына жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.